Алматылык чебер ушул күнгө чейин өз колу менен 2000ге жакын камчы өргөн. Казак элинин тарыхы менен маданиятынын ажырагыс бөлүгүнө айланган байыркы камчы өрүү өнөрүн Эсенгелди Кулжабаев мындан туура 50 жыл мурун өздөштүргөн. Чебер бул кесипти атасынан үйрөнгөнүн айтат. Камчы ат мингенде атты башкаруу каражаты гана эмес, элдин руханий дүйнө таанымын жана салтын сиңирген байыркы мурасы экспонаты. Ата-бабалар камчы илинген үйгө жин шайтан кирбейт деген касиетине ишенишкен. Аны кармаган жаран эр жүрөк көрүнөт. Анын өрүү ыкмасы менен оймо чиймелерин карап, ээсинин жүрүм-туруму жана мартабасы кандай экендигин билүүгө болот. Чебер колунан чыккан ар бир буюмга өрүүнүн түрдүү ыкмаларын колдонот. Көзгө жагымдуу болушу үчүн ал салтка ылайык кооздолот. Муну пайдаланган өрүм түрлөрү. Мен муну балдарга үйрөтүү үчүн колдонгон өрүмдөрдүн түрлөрүн көрсөтүү үчүн жасадым. Өрүмдөрдүн 3 негизги чоң тобу бар. Жалпак өрүмдөрдүн так саны, жалпак өрүмдөрдүн жуп саны жана тегиз өрүмдөрдүн түрлөрү. Сосын жуп саны жалпак өрүм және жумур өрүм түрлөрү. Өрүмдүн бардык түрүн өздөштүргөн чебер атайын методикалык китепте жазган. Эсенгелди Кулжабаев университетте студенттерге колдонмо искусстводан сабак берет. Ошондой эле ал бардык чоңдор жана балдар үчүн семинарларды өткөрөт. Алардын арасында 5 жаштагы Дарига да бар. Бул жерге өз тобундагы балдар менен келдик. Биринчи камчыны агасы үчүн жасады. Эсенгелди аганы издеп жүрүп таптык. Биз Эсенгелди аганы издеп жүрүп таптык. Бул адам сыяктуу чеберлер азыркы заманда чанда кездешет. Биздин максат баланын аң сезимине улуттук баалуулуктарды сиңирүү. Жастайынан сиңирүү. Чебер жакын арада камчы өрүү боюнча атайын курстарды ачууну каалаарын айтат. Максаты ата-бабалардын мурасын сактоо жана аны жайылтуу.